Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда кызыл подписация кнопкасын сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Бул сиз үчүн оңой эле, а биз үчүн чоң мааниге ээ. Анда эмесе биз баштадык. Жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодырановага карата психологиялык, психиатриялык экспертизанын тыянактары чыкты. Кодыранова өзү билдиргендей, экспертиза экөөнү тең акыл эстери жайына деп тапкан. Мен бүгүн экспертизанын тыянактары менен тааныштым. Анда биздин акыл эсибиз жайында экени жазылган. Албетте, башкача болушун деле күткөн эмеспиз. Кошумчалай турган деле сөз жок, деди депутат Кодыранова. Эске салсак, өткөн жылдын декабрь айынын ортосунда Карамушкина менен Кодыранова 7-8 августта Кой Ташта болуп өткөн окуялар боюнча кылмыш ишинин алкагында психологиялык, психиатриялык экспертизадан өтүшкөн. Маалымат булагы Элдик медиа. Тажиктер бизди Баткендин Көкташ айылындагы Дахма аймагынан сүрүп чыгарууга аракет кылып жатат. Бул тууралуу бүгүн 11 январда Ак-пресс агенттигине Көкташтын тургундары билдиришти. Тургундардын бири Шермамат Айдаровдун айтымында Көкташтын түштүк батыш аягында жайгашкан Дахма тилкесинде кыргыздар жашаган 7 үй бар. 3 күн мурун айылда кыргыздардын сарайын өрттөп салышты. Аялдар, балдар жана кары бар 3 күндөн бери мектепте баш калкалап жатат, деди ал. Айылдын дагы бир тургуну Жоробай Байзаковдун айтымында аталган 7 үй стратегиялык үйлөр болуп саналат. Эгер алар бизди ал жактан сүрүп чыгарса, анда тажиктер Баткен, Көкташ, Аксай, Тамдыгуна жолуна түз чыгууга мүмкүнчүлүк алышат. Алар ага катары эле Төрткүл суу сактагычынын каналына жана суу топтогучу Головной деген жерди ээлегенге мүмкүнчүлүк алышат, деди ал. Көкташтыктар буга катары эле Дахманы көздөй тажиктер жашаган Майский деп аталган тараптан тынбай ок атылып жаткандыгын кошумчалашты. Дахманын түндүк жагындагы 4 үйдөн да ок атылып жатат. Ал жакта дагы тажиктер жашашат, деди Жоробай Байзаков. Алардын бизди Дахмадан сүрүп чыгарууга аракеттерин Тажикстандын борбордук бийлиги колдоп жатат. Биздин борбордук бийлик аракет кылбай жатат, деди алар. Баткендин Көкташ айылындагы кыргыз-тажик чыры 10 январда түн ортосунда башталган. Жергиликтүү тургундар андан мурда тажиктер бала чакаларын, малын бүт айылдан чыгарып кетип, элетте жаланган эркектер калгандыгын айтышкан. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев факт-чек порталынын редактору журналист Болот Темировго кол салууну тергөө боюнча Ички иштер министрлигинин аракеттерин сынга алды. Депутат бул тууралуу социалдык баракчасына жарыялаган видео кайрылуусунда айткан. Анда Жанарбек Акаев журналисттин сабалышы абдан кабатыр кылганын белгилеп, ага кол салгандарды кармоо боюнча аракеттер байкалбай жатканын билдирген. Чак түштө Темировду сабап кеткен зөөкүр кылмышкерлерди кармоо боюнча Ички иштер министрлигинин ишин чабал жана солгун болуп жатканы бизди кыжырвантып жатат. Анткени Кыргызстанда коррупцияны, адилетсиздикти жазган эч бир журналистке мындай мамиле болбошу керек. Жалгыз мактанган сөз эркиндиги сыяктуу байлыгыбызды баарыбыз сакташыбыз керек. ИИМ бардык күч органдары Болот Темировду сабап кеткендерди жана аларга буйрук бергендерди тез арада табышын талап кылабыз, деген Акаев. Мындан тышкары, депутат Ош шаарында күч түзүмдөрү Клоп порталынын журналисттерин автоунаасынын номери боюнча таап, дароо суракка чакырганын мисал келтирип, ошол эле учурда көзөмөл камералары көп орнотулган Бишкекте Темировго кол салгандарды таппай жатканда таң калганын билдирген. Жанарбек Акаев журналистти сабагандарды жазага тартуу боюнча парламентте да маселе көтөрөрүн кошумчалаган. Факт-чек порталынын редактору журналист Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ал 12 январдагы социалдык тармактагы баракчасына бул аракеттердин баары аны коркутуу экенин дагы бир ирет жазып, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкере кылуу боюнча ишин улантаарын билдирди. Кылмышка шектүүлөр кармала элек. Буга чейин бул ишти ИИМдин жетекчилиги өз көзөмөлүнө алганы кабарланган. Бул кол салууну бир катар эл аралык уюмдар медиа коомчулугу айыптап, бийликти тезинен чара көрүүгө чакырышты. Президенттин басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева журналистке кол салууга өкүнүчүн билдирип, бул кылмыш ишинин бети ачылышы керек экенин айткан. Маалымат булагы Азаттык үн алгысы.